Алимент төлөбөгөн жарандарга карата жазаны күчөтүп 3 жылга чейин эркинен ажыратууну Юстиция министрлиги сунуштап жатат. Юстиция министринин орун басары Зарема Аскарова бул документ Конституциялык соттун алименттен качкан ата-энелерге карата чараны күчөтүү боюнча чечимин ишке ашыруу үчүн даярдалганын билдирди. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда алимент 1 жылдан ашык убакыттан бери төлөнбөй калса, алгач 20 миңден 50 миң сомго чейин айып салууга же 40 сааттан 100 саатка чейин коомдук иштерге 2 айдан 1 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына тартылат. Бул кылмыш кайталана турган болсо 1 жылдан 3 жылга чейин түзөтүү жумуштарына тартуу, 50 миңден 100 миң сомго чейин айып салуу же 3 жылга чейин эркинен ажыратуу сунушталууда. Мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды, экинчи окууга депутаттардын сунушу эске алынып, өзгөрүүлөр кирери белгиленди.